2024 жылы Нарын шаарынын жергиликтүү бюджети 257 миллион сомго бекитилип, өсүү темпи 120,1% түзүп, 43 миллион сомго көбөйгөн. Жылдын 9 айына карата 19 кичи ишкана ачылып, 256 жумушчу орундар түзүлдү. Жаңы гана курулушу аяктап, мына бул жаркыраган имарат Нарын шаарындагы Абдыкадыр Садыков атындагы номер 9 орто мектеби. Буга чейин эскилиги эбак жеткен мектепте билим алып келген окуучулар эми заманбап шарты бар билим уясында билим алууну улантышат. Ал эми бул мектептин курулушу 2022 жылы башталып, мамлекеттик бюджеттен 141 миллион 742 миң сом бөлүнгөн. Абдыкадыр Садыков атындагы 9 орто мектеби 375 орунду болуп жаңы ишке берилди. Ноябрдын 15-нен баштап окуп баштадык. Азыр ушул тапта мектепте 2 сменде 522 бала окуйт. Республикалык бюджеттен 141 миллион 742 миң сом каржыланып мектеп салынып берилди. Эми мектеп типтүү, шарты бар, бүт бар, шарты түзүлгөн, спорт залы бар, актовый зал бар, баягы стандартка, шартка туура келип салынганда. Ал эми шаар тургундарын коомдук транспорт менен камсыз кылууда жалпысынан 5 электробус 66 миллион сомго алынып келинди. Бул 7 жылдык насыянын негизинде шаар тургундарына кызмат кылууда. Саламатсызбы? Айтсаңыз, ушул электробустар сиздерге жагып атабы? Кудайга шүгүр. Бул жаңы электробус, автобустар келип атты эле. Булар дагы жакшы иштери кенен, таза, водительдер дагы жакшы сый мамиле кылышат. Бардыгы жакшы, Кудай буйрса. Эми бизде баягы окуучуларга, иштегендерге, студенттерге аябагандай эле жакшы шарт түзүлүп атат. Мына автобустун эң жакшы жери бул экономичный экен. Эртең менен заряд, кечинде заряддайбыз. Эртеси кечке жетет. Ошондо бир 300 километрге чейин жетет экен. Ушунусу жакшы экен. Анан элдер тейлегенде остановка алып кетип атабыз. Конечныйларга барганда токтобойбуз, сразу эле чыгып алып кетип атабыз. Быйыл биздин шаарга 5 электробус алынып келинди. Экономичный болот экен, насыяга келди. Жалпы бешөөнүн баасы 66 миллион сом болду. Бул Нарын шаарынын тургундарынын жүргөн шартын жеңилдетүү максатында келди. Азыр троллейбустар эми чектелүү болчу. Чектелүү болуп бул 64 аймагына чейин эле каттачу, тияктан налогко чейин каттачу. Эми азыр болсо шаардын аркы башынан берки башына чейин толугу менен каттатып атабыз. Бирок Кудайым буйрса эми жакын аралыкта троллейбустар деле кошулат, кайра чыгат да. Ал эми мына бул мен турган жер, менин артымдагы жаңы курулуп аткан имарат 216 батирге ылайыкталган ипотекалык турак жай. Ал эми бул болсо биздин Теңиртоо өнүктүрүү фондусу тарабынан 747 миллион 871 миң сомго каржыланууда. Ушул 24-жылы урматтуу президентибиздин колдоосу менен 746 миллион сомго 216 батирден турган көп кабаттуу турак жайдын курулушу башталды. Бул ипотекага берилет. Андан сырткары 375 орунду 142 миллионго бүтөрүлгөн заманбап мектебибиздин жакында ачылышы болду. Андан сырткары шаарыбызда номер 2, номер 10 мектептердин курулуштары жүрүп атат. Сагынбай Орозбаков көчөсүнүн райондук ооруканадан жаңы жолго чейинки узартуу менен 1 чакырым 200 метр унаа жолун жана тротуар арык салуу боюнча долбоор республикалык жана жергиликтүү бюджеттен 35 миллион 500 миң сомго ишке ашты. Шералиев көчөбүз дагы билесиздер, буга чейин аябай чаң басып, таштак болуп, жайдын күнү чаңып, жаздын күндөрү ылай болуп турган көчөбүз. Жалпы узундугу 2 километр 300 метр жолубуз 106 миллион сомго проектиси жасалып, анын дагы основалары төшөлүп, асфальтка даярдалып турду.
Билим берүү тармагында жыл ичинде 800 000 сомдук ички жана тышкы донорлордон инвестиция тартылып, инвентарлар менен жабдуу жашылдандыруу иштери аткарылды. Ал эми бала бакчаларга балдарды тартуу боюнча көрүлгөн аракеттердин негизинде жаңы 31 тайпа ачылып, кезекте турган 485 бала бакчага кабыл алынып, балдарды бала бакчага тартуу 74% түздү. Ал эми жалпы Нарын шаарында ушул кезекке турган балдардын саны 774 бала болуп эсептелип атат. Биз ошондо жалпы пайызын алганда азыркы учурда 89% уже камсыздадык деп эсептеп атабыз. Жалпы балдар бакчаларга келип жатышат. Андан сырткары кээ бир ушул кезекте турган жана 774 баланын ичинен биздин Абдыкадыр Садыков атындагы ушул Ыйман бала бакчасы болуп ачылып аткан филиалында бизге 100 бала келечек билим долбоорунун алкагында 3 сааттыкка келе башташат. Шаардык казынанын корголгон беренедеги каражаттарынан тышкары казына эсебинен 5 инфраструктуралык долбоорлор ишке ашты. Нарын дарыясынын жээгине аллея салуу 17 миллион 200 000 сомго, РТС аймагына 520 метр узундуктагы вело жол салуу 4 миллион 800 000 сом. 64 аймагындагы шаркыратма асма көпүрөсүнө чейин тротуар салуу жана коопсуздандырылып, тосуу 2 миллион 100 000 сомго аткарылса, шаардын кире беришиндеги арканы реконструкциялоо жана көрктөндүрүү долбоору 1 миллион 4 000 сомго, жаштар сейил багына таштаман төшөө иштери 625 900 000 сомго аткарылды. Кала көркүнө көрк кошкон жээк аллеясы үстүбүздөгү жылдын апрель айында кала башчынын демилгеси менен курула баштаган. Ал эми бул курулушка шаар казынасынан 17 миллион 200 000 сом бөлүнгөн. Ал эми узап бара жаткан жылдын октябрь айында бул жээк аллеясы шаар тургундары үчүн пайдаланууга берилди. Ал эми бул жай келген туристтер жана ошондой эле шаар тургундары үчүн эс алуучу мыкты жайга айланды. Жаркынай Култашыр кызы, Нурсултан Болотбеков, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.